Дагы бир самолет кырсыкка учурады. Delta Международный атланга конуп жатып, туура эмес конгондуктан 200дөй адам эвакуация болду. Каза болгондор жок. Жана башка жаңылыктар түрмөгө. Видеонун астындагы өйдө караган бармакчаны басып, биздин каналга мына минтип катталып коюңуз. Ошондо гана сиздер дүйнөлүк жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Түрмөлөрдөгү байланыш канткенде үзүлөт. Түрмөлөрдөгү байланышты уюлдук операторлор бөгөттөп турууга милдеттүү. Бул тууралуу жаза аткаруу кызматынын төрагасынын биринчи орун басары Кемел Садыков билдирди. Анын айтымында учурда бул жаатта байланыш компаниялары менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Негизинен байланышты бөгөттөгөн жабдыктар азыр деле колдонулат, бирок алар тез эле эскиргендиктен улам алмаштырууга мүмкүнчүлүк жок. Жаза өтөө мекемелери калк көп жашаган аймактарда жайгашкандыктан абактагы эле байланышты өчүрүүдө маселе жаратат. Садыков түрмөлөрдү калк жашаган аймактан сыртка көчүргөндө бул жаатта жакшы натыйжа болоорун кошумчалады. Өмүр бою соттолгондор эмнеден кыйналат? Жаза аткаруу кызматынын төрагасынын биринчи орун басары Кемел Садыков өмүр бою соттолгондор эмгекке тартылышы мүмкүн экенин билдирди. Айтымында бул боюнча жогорку кеңеш мыйзам долбоорун кабыл алган. Көптөгөн изилдөөлөр түбөлүккө кесилгендерде катасын оңдоого мотивация жок экенин, эмоционалдык жактан чарчап, жанын кыйгысы келерин, ар кандай ооруларга бат чалдыгышаарын аныктаган. Эмгек бул терапияда, мындан тышкары акча табууга мүмкүнчүлүк деген Садыков.